Салам, силер менен кайрадан элдин сыймыгы тригонометрияны улантабыз. Биз мурунку сабакта тангенс жана котангенсти формула түрүндө чыгарганбыз. Башкача айтканда тангенс бул тангенс альфа. Тангенс альфа бул синус альфа бөлүнгөн косинус альфа болчу. Ал эми биз бүгүн аны практика жүзүндө ишке ашырганга аракет кылып көрөлү. Демек, бул жакта синус сызыгы ушул экенин жакшы билебиз. Косинус сызыгы ушул экенин жакшы билебиз. Тангенс сызыгы кайсыл? Тангенс сызыгын билбейбиз. Азыр бирок биз бул жакка тангенс сызыгын чийгенге аракет кылып көрөлү. Тангенс сызыгы. Синус огу менен параллель. Синус огу менен параллель. Анан кийин биздин айланабызды жанып өтөт экен, оң тарабынан. Демек, муну биз тангенс деп атап койсок болот, тангенс. Эми тангенс пи бөлүнгөн 6-ны карайлы. Чыгарып көрөлү өзүбүз. Бул тангенс альфа деген синус альфа бөлү косинус альфа барабар. Синус пи бөлү 6 бөлүнгөн косинус пи бөлү 6. Демек, пи бөлү 6 бул жер, синуста 1 бөлү 2 болот. 1 бөлү 2 барабар. Барабар эмес үстүндө. Бул карабес жазбайм, кечирим сурайм. 1 бөлү 2 үстүндө жазылат, бөлүнгөн косинус пи бөлүнгөн 6, ылдыга тамыр асты 3 бөлүнгөн 2. Демек, 2-ни 1-ге бөлсөк 2, 2-ни тамыр асты 3-кө бөлөбүз. Бул менен бул кыскарат дагы. Бизде эмне калды? Албетте 1 бөлү тамыр асты 3. Бирок бизде тамыр астында болбош керек бөлчөктөн. Ошондуктан биз тамыр асты 3-тү тамыр асты 3-кө бөлүп салабыз, ушундай. Бул өзү 1 берет. Бул жакта тамыр асты 3-түн квадраты 3 деле чыгат, үстүндө тамыр асты 3 чыгат. Демек, достор, тангенс пи бөлүнгөн 6 ушул мааниге ээ экен. Анда бул жакта карайлы. Негизи тангенс пи бөлү 6 деген, демек, бул чекит тамыр асты 3 бөлүнгөн 3 экени түшүнүктүү. Эми кайра тангенс пи бөлүнгөн 4-тү карап көрөлү. Пи бөлүнгөн 4-тү. Пи бөлүнгөн 4, кеттик. Синус пи бөлүнгөн 4-тө тамыр асты 2 бөлү 2, косинус пи бөлүнгөн 4-тө деле экөө тең эле тамыр асты 2 бөлү 2. Экөөнү тең бири-бирине бөлсөк, окшоштанга бөлсөк, 1 деген жыйынтыкты алабыз. Демек, тангенс пи бөлү 4, мынакей бул сызыгы, тангенс пи бөлү 4, бул 1-ге барабар болот экен. 1-ге барабар болот экен. Ал эми тангенс пи бөлү 3 калды бизде. Пи бөлү 3. Пи бөлү 3 барабар болот. Карайлы. Тангенс, биринчи синус пи бөлү 3. Албетте, тамыр асты 3 бөлүнгөн 2 болот. Ал эми косинуска түшсөк 1 бөлү 2 болот. Ошондо тамыр асты 3-тү 2-ге көбөйтөбүз, үстүнө жазабыз. Көбөйтүү, бияка жазайын 2, ал эми 2-ни 1-ге көбөйтөбүз, 2 менен 2 кыскарат, жөн эле тамыр асты 3 калды менде. Демек, пи бөлүнгөн 3-түкү, тангенсти өчүрүп турайын. Бул чекит экен, бул чекит тамыр асты 3 болду. Мынакей. Достор, мен силерге айтайын, тангенс жана котангенс мынакей ушул 3 сан аркылуу эле иш жүрөт, 3 сан аркылуу эле. Дагы бирөө бар, азыр көрсөтүп берем. Ал мынакей бул тангенс 0. Бул 0 деген, достор, бул 0 элестетпейбиз. Биз деген билесиңерби? Бул жакта аргументтерин каяктан эсептеп атабыз? Албетте мына 0дон баштап, пи бөлү 6, пи бөлү 4 түшүнүп кетип атпайсызбы? 0 деген мына так кана ушул жер, достор, түшүнүктүү? Биздики азыр аргумент эсептегенде ушул жер 0 деп эсептелет. Айланага тиешелүү бул. Синус койсунуска тиешелүү 0, алар бул жерде.
Түшүнүктүүбү? Демек, тангенс 0-дө, башкача айтканда, тангенс 0 дегенибиз азыр бул жака эле далилдеп берейин. Тангенс 0 деген бул синус 0 бөлүнгөн косинус 0, синус 0 бөлүнгөн косинус 0. Синус 0-дө, мынакей, синус жок. Синус 0-дө, бул 0-дө карайбыз достор. 0 деген 0-дөн башталат да турабы? Ушул жака. Ушул жактан баштаганда бул эсеп жүрүп атпайбы бул жакта? Демек, синуска чуркайбыз. Не болду? 0 болду. Ал эми косинус 0 дейт. Косинус болсо бул жер 0-дөн башталган. Бирок косинуска чуркасак, бул не болот? Албетте 1 болот, Анткени бул радиусу 1-ге барабар болчу. Демек, 1. 0-ды 1-ге бөлсөк, баары 0 чыгат. 0 чыгат. Түшүнүктүүбү? Демек, тангенс 0-дө 0-гө барабар экен, 0-гө барабар экен. Демек, түшүнүктүү бул жер. Тангенс 0-дө 0-гө барабар. Демек, бул жер 0 болот экен. Ушул чекит 0. Мынакей. Тангенске салыштырмалуу, бул жерде тангенс сызыгы деп белгилеп коеюн. Тангенс сызыгы. Тангенс сызыгына салыштырмалуу бул чекит 0 белгиленет. Ал эми косинус сызыгына салыштырмалуу бул 1 деп белгиленет. Ал эми айланага салыштырмалуу бул чекит дагы 0, же болбосо 2π, же болбосо 4π, ушундай болуп өзгөрүп кетет. Бир чекитте эле канчалаган маанилер жатат. Демек, π бөлүнгөн 6 карайбыз. Мен уже жаттап алгам, буларды карабай деле айтып койсом болот. Тангенс π бөлүнгөн 6 бул тамыр асты 3 бөлүнгөн 3, тангенс π бөлүнгөн 4 бул 1-ге барабар, тангенс π бөлүнгөн 3 бул тамыр асты 3-кө барабар деген жыйынтыкка келебиз. Эми карайлы. Тангенс минус π бөлүнгөн 6. Тангенс минус π бөлүнгөн 6. Албетте, минус π бөлүнгөн 6 бул жерде турабы? Кайра ушул сызыкка жүргүзөбүз. Демек, бул чекитте кездешип атат. Болгону достор, ушул эле сандардын тескерисинче кетет да. Демек, бул жерибизде азыр оң сан болуп атат. Тамыр асты 3 бөлүнгөн 3, бирок бул жакта минус белгиси менен болот. Түшүнүктүүбү? Демек, жазып койсок болот экен. Болду, бул жака тангенс минус π бөлүнгөн 6 бул минус тамыр асты 3 бөлүнгөн 3. Эгерде ким ишенбей жатса, албетте биздин сүйүктүү тангенстин формуласы менен таап алсак болот, Синус, тангенс альфа, синус альфа бөлүнгөн косинус альфа. Ушул формула менен силер ушул жерди изилдеп көргүлө, минус π бөлүнгөн 6 коюп көргүлө, ордуна баары деле ушул сан чыгат деген түшүндүрөт. Кеттик, кийинкисин карайлы. Тангенс минус π бөлүнгөн 4. Бул минус 1-ге барабар. Эмне үчүн? Анткени минус π бөлүнгөн 4 бул жерде турабы? Жүргүзөбүз. Мынакей, биринчиси бул болду, экинчиси 1 болгону бул жакта терс, төмөн жакта турат. Демек, башкача терс маани минус 1 болот. Ал эми өзүңөр сезип турсаңар керек, минус π бөлүнгөн 3 бул минус тамыр асты 3-кө барабар. Анткени бул жакта тамыр асты 3 болду, тамдын тескериси кайра эле тамыр асты 3-кө барабар дегенди түшүндүрөт. Тамыр асты 3. Ал эми тангенс π бөлүнгөн 2 канчага барабар болот? Тангенс π бөлүнгөн 2 канчага барабар болот? Π бөлүнгөн 2 деген бул жерде турабы? Тангенс менен кесилишип атабы? Кантип кесилишет? Бул деген кетип үстүнө көздөй. Турабы? Үстүнө көздөй кетип, ошондуктан эч кандай бир мааниге ээ эмес. Аны биз деген жөн эле чыгарылышка ээ эмес деп койсок болот. Жок. Кантип эметчиле? Мындай койсок болот. Болчу. Демек, чыгарылышка ээ эмес. Ал эми тангенс 0 бул 0-гө барабар деп жаздык. Мынакей. 0-дө 0-гө барабар болот дедик. Эми менде кайра башка чекиттер бар да бул жакта, мисалы үчүн 2π бөлүнгөн 3, ушуларды жазып чыга алабыз кайра.
Мынакей достор, мен бул жака тангенстин аргументтерин жаздым. Азыр биз бат-баттан чыгарганга аракет кылып көрөлү. Тангенс 2π бөлүнгөн 3 дейт. 2π бөлүнгөн 3 демек биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгү демек бул жер экен, тангенс. Ушул жактан биз карама каршы көздү жылдырабыз дагы, тамыр асты 3 деген жоопту алабыз. Тамыр асты 3. Ал эми тангенс 3π бөлүнгөн 4 демек биринчи π бөлүнгөн 4, экинчи π бөлүнгөн 4, үчүнчү π бөлүнгөн 4. Бул жактан карама каршы көздү чагылдырсак, биз -1 деген жоопту алабыз. -1. Ал эми тангенс 5π бөлүнгөн 6-ны карасак, бул чекит болот. Анын мааниси -3 тамыр асты 3 бөлү 3 экен. Минус тамыр асты 3 бөлүнгөн 3. Эми кеттик. Тангенс π. Демек бул πни тангенстүү көздөй чуркатабыз. Баратабыз. Не болду? 0. Тангенс 7π бөлү 6. 7π бөлү 6. Демек бул чекит. 7π бөлү 6-ны чуркатсак, тамыр асты 3 бөлү 3 деген жоопту алат экенбиз. Тангенс 5π бөлү 4. Мынакей бул чекит. Аны чуркатсак, биз 1 дегенди алат экенбиз. 1 деген жоопту. Тангенс 4π бөлүнгөн 3. Бул болот, 4π бөлүнгөн 3. Бул тамыр асты 3 алат экенбиз. Тамыр асты 3 алат экенбиз. Ал эми 3π бөлү 2, мынакей бул биринчи, экинчи, үчүнчү бөлүнгөн 2, π бөлүнгөн 2. Бул эч кандай тангенс менен кесилишпейт, алып бара албайбыз, же бул бияка кетет, бияка кетет. Так кана борбор менен кесилиши керек да. Борбор менен кесиле албайт, ошондуктан бул мааниге ээ эмес. Эмне үчүн мааниге эмес, текшерип көрөлү. Формула койдук, текшерели. Синус 3π бөлү 2 бөлүнгөн косинус 3π бөлү 2. Барабар. Карайлы. Синус 3π бөлүнгөн 2. Бул жер болот. Синусту көздөй чуркатсак. Албетте, синус, мен азыр косинуска чуркап кеттим, синусту көздөй чуркатсак, көзү -1 болот да. Косинуска чуркатсак не болот? Албетте 0 болот. Сан 0гө бөлгөн болбойт санды. Демек, бөлчөктүн астында 0 турбаш керек. Ал эсеп чыкпайт. Ошондуктан, достор, бул чыгарылышка ээ эмес. Мынакей достор, биздин тангенске байланышкан эсептерибиз ушулар болду. Эгерде силерге түшүнүктүү болсо, лайк басып, комментарий калтырганды унутпагыла. Биз болсо кийинки сабактан көрүшөбүз.